Элдик этнограф Сейиталы уулу Амантырақ Маталиевдин Баба салты эне адеби китебинден Кайнене менен келин жана жүгүнүү тууралуу маалымат. Кайнене менен келин. Адатта кыз баланы бирөөнүн бүлөсү дешет. Деген менен ата-эне үчүн балдардын баары бирдей. Бирөөнү ала, бирөөнү кула көрбөгөн ата-энелер кимден маңдай жараарын, кимисинен топурак буйрарын кайдан билет. Кыз бала бойго жетип болукшуп, болмуштун буйругу менен бирөөлөрдүн бүлөсүнө кошулат. Абалы жоолукту кайнене салат. Ак батасын берет, жашоо тиричиликтер уланат. Эми кыз бала келин болуп, өз энесинин колунан кайненесинин төскөөсүнө өтөт. Кеп ошол төскөөдөн чыгат. Ага айрымдары чыдайт, кээ келиндер чыдай албайт. Кайнене тескери эч нерсе деле айтпайт. Балам, эрте тур, төшөктү мындай сал, уйду мындай саа, отту андай жак, улууларга тийиндей мамиле жаса, жүгүн, терге, алдың менен кир, артың менен чык, чайды мындай куй, чамасыны төк, корулдатып ууртаба. Айтор төркүнүндө кичине адеп көрбөгөндөрдү үйрөткүсү, үндүктүгүсү келет. Албетте азоо чалыштарга жаман угулат. Каяш айтат, мурунун чүйрөт, тик карайт. Кайненеге бул бычактай тиет. Илгери кыргыздар жуучу, атайын сынаке өкүлдөрдү жиберип, кыздын өңүтүсүн, отуруп турушун, баскан турганын, кеп сөзүн, кирди чыктылара мамилесин, чыны сунушун, атка отурушун, үй тигишин, жүк жыйышын, төшөк салышын, иш кылышын, мал жайды тейлишин, мына ушулар сыдыргага салгандай сындан өтүүчү, көз таразасында туруучу. Айыл отурушканда кыздын суу алганын, мал сааганын көрүшчү. Бой жетип турган жигиттерге кыз тандоо аракети жүрүүчү. Мындайраак балага эстүү кыздарды алып берүүгө ата-эне өзүлөрү дилбир. Андан балалуу болсок дешчү. Ал тийге акыл киргизет, өзүнүн айбийирдүү жүрүш-туруштарын жугузат дешчү. Ошондон мал жанын аябай куда түшүүчү. Андай максаттарга бала да имерилип, ата-эненин оболунан чыгуучу эмес. Ошентип алган келин сырдана эки тарап шайкеш, өөдүк сөөдүгү жок. Ал эми жигит ичара сүйлөшүп, көп сөзүн бышырып, жеңелери аркылуу ата-эне, ага туугандарына билдирип, атайын күйөөлөп барат. Той берип, айыл апаны шаңга бөлөп, оюн шоок өткөрүп, көпчүлүктүн кырында кызды жөнөтөт. Анда алкоо ырлары ырдалат, салттуу кошоктор кошулат. Ошентип узатууга не жетсин? Мындай кайнене менен келиндин ортосунда кыргый кабак болбойт. Кайнене билгендерге үйдүн куту. Кайнатага караганда экөө бири-бирине тыгыз байланышат. Андан келин акыл үйрөнөт, жол жоболорду билет. Анын үндөгү жаман тарапка бурбайт, эмки түбөлүктүү энеси болуп калат. Келиндер карылардын каап силкенин эскерине албайт. Мындай менин энем деле бар эмеспи? Карынын көңүлүн калтырбайлы дейт, деп башкаларга дагы өрнөк көргөзөт. Өзүбүз да кайнене болобуз дейт. Келиндин боюна бүтсө, кемпирдин мойнуна бүтөт. Төрөтөт. Кара адам сүйрөлүп жүрсө да баарына кайыл. Небересин багат. Баласынын баласы ого бетер ысык. Ата төрүндө тарбия көргөндөр тамактын алдын кайненесине ооз тийгизет. Бир жака бараарда, бирдеме алаарда ага кеңешет. Өз убагында кир когун жууп, киринтет, шейшебин алмаштырат, төшөгүн калың салат, кемпир ийит. Иштен чыккан уулунан артык көрөт. Кичине казан аяк кагышса, эне келинине жан тартып турат. Уулун алдыртан тескейт. Кайненеси бир жака кетсе, келини коңултуктайт, жол карайт. Томпойтуп небересин жетелеп байбиче тойлордо жүрөт. Кайнене келинине ой пикирин айтат, керес калтырат, кошок үйрөтүп коет. Келин кайненесин жоктойт. Ага эл ырааз болот. Менимче ички кагылыштар ала качып алынган келиндерде көбүрөөк болоорун баамдайм. Анан калса ала качуу салтты бузуу. Ал кандайдыр азыркы ойдо жок жорук. Жаштар сүйлөшүп жүрүшүп, убадалары бекип эле анан ала качып келди болушат. Ачуу басары, кийин чоң чуу басары болот. Ал эми айрым учурда колуна тийген кыздарды олжолоп ала качып келишет. Тигинтип жүрүп ала качып келүүдөн бул өтө опурталдуу сезилүүдө. Анын тагдыры көбүнчө сот аркылуу чечилүүдө. Мына ушул жерде да кайнене катыш жасайт. Жоолук салат, чачыла чачат, алкайт, сүйүнгөнүнө чыдабай ыйлап да жиберет.
Кыраандын кара мүртөзү өндүккө кеч киргенде кыз беймаза кылат. Куучулар келет. Ата-эне ага туугандын ыйманын кыркес кылат. Ушундай келиндер көбүнчө нап бербейт. Өчөшүү пайда болот. Өздөрүнчө оокат кылгысы келет. Ага да ата-эне макул. Кайнене кайната катышы болбой калат. Буга да макул. Тапкан ташыгандары жетишпейт. Жардам бергенге абышка кемпир макул. Неберелерин карматпайт. Аман болушсун, мейли дешет. Үйүнө келишсе сүйүңкүрөбөйт. Мейли, балдарым аман болсун, деп абышка кемпир үн чыгарбайт. Эмнегедир илгери ата-эне эрге чыккан кыздарын да тескөөчү. Кыздын жүз ачып чыгыштык кылып төркүндөрүнө жылмаңдап келиши бир атаны урукту уят кылуучу. Азыр болсо, мен сени кармап бердим беле. Күйөөң жакшы, энеси мокочобу. Келбе, оокатыңды жөн кыл дечүлөр аздай. Кайненеде да бардыр. Канткени менен элибиз улууларын сыйлайт. Карыларга күнөө коюу табиятыбызда жат. Сен да карырсың, кемпирээк болорсуң, келин күткөндү билерсиң. Байбичилер башка эмне сөз айтмакчы. Жүгөнү ызатоонун чындыгы. Кез айылга бара калганда эски көздөр тур балам, жүгүнүп кой, чай кой деп жаш келиндерин айтканда, ал бала эпилдеп жүгүнүп калса ичиң абдан жылый түшөт. Тилейиңди берсин дейсиң. Жүгүнүп салам берүүнүн сырларын өзүбүз да чаламоол түшүнгөндүктөн бата берүүнүн ордуна болуп туранда деген күндөр да болгон. Ойлоп отурсак, адеп ыйман жүрүш турушубузду, кулк мүнөзүбүздү адал сактаган ар бир пенденин жадында, жүрөк тушунда сакталган жадыбал тура. Жүгөнүү, салам берүү улууларга жаштардын ызааты. Жаш келиндердин кайнагаларына, кайын аталарына, дели сакалдууларга кашкайып барып кол берип колун бекем кысууга караганда, эки колун бооруна алып, ийилип коюу эмне деген сыйлыктык, назиктик. Ошентип жүгөнүүнү эл өзү шайлаган. Ал силерге чай кайнатып бере алуучу түрү жок. Алмаз сабагындан алыс түшпөйт. Энеси ким эле? Энесин тартып жел таман болгон окшобойбу? Каапырдын көзү жаман, жүгүнмөк турсун кишини тик карайт. О, кокуй, азыркы келиндер жүгүнмөк кайда? Өзү кайнене болор, ошондо көрөр, деп келген келинди эл өзүлөрү эле иргеп койгон учурлар да болот. Ал да бирөөнүн баласы, бара-бара үйрөнүп кетер. Экөө табышып калган соң кантебиз, болоору болду, чыдоо керек деген карыялар да бар. Албетте, алар да учуп келип конгон куш сыяктуу, айрымдары жоошойт, өндөккө кирет, ошол үйдүн шартына көнөт. Тепилдеп, улууларга жүгүнүп, кичүүлөрүн эркелетип, шайыр жаштарынын арасында болуп, турмуштук топтоолорго кирет. Кыраан түлөктө отургансып, ал келинди Кудай жалгайт, ак этек басат, барган жерин уругун өстүрөт. Айланайын, деги жүйүнгөнүн жазбайт, кол бала да башка чунак немелерге ырас болду деп бир айыл эл ага жалынып турушат. Мындан бир топ жылдары илгери жети өгүз чендерге барып калдык. Негизи Тилекматтын эли мүйүздүү байбичеденбиз дешип салттын наркты жакшы сакташат. Жүгүнүү салтын ошол тарап азыр улап келүүдө. Бала эмизип, тура албай турган келин-кесектер кирген байбичелерге «Апа, мен жүгүнүп жатам» деп ордунан козголо түшөт. Аягы тыйылып калган жүгүнүүнү мен ошол тараптан көрүп аябай суктангам. Эмне үчүн касиеттүү калк жүгүнүүнү ойлоп чыгарды? Улуулардын жолу алган орду башка, жаштар андай жерде болбоору зарыл. Жүгүнүп, аларды урматтоону жандырбай, табынан тайдырбай, түбөлүккө мураска айланышын күтөбүз.